Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı mu'min Müslüman bir tuğandarım. Birinciden bütkül alamdı жоқ жерден жаратқан, ошол заттын буйругу менен таң атыпта күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Мына ушундай улуу болгон Аллах сиз биздерди жок жерден жаратып, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Жана динди албетте устундарга куруп койду. Анын бирөөсү ла илаха иллаллах боло турган болсо, экинчиси намаз. Албетте урматтуу тургандар, эсиңиздерде болсо, мындан алдыңкы намаздарда сабактарыбызда намазга таргып, ошондой эле намаздын пайдалары, сооптору туурасында сөз кылмакчыбыз. Азыркы учурда ошол намазыбыздын фарыздары бизге күнүгө бир кече күндүздө эгер тирүү болсок, акыл эсибиз жайында боло турган болсо, анда бизге канча убакыт намаз фарз, ошол туурасында сөз кылмакчыбыз. Албетте бардыгыбыз билебиз, мурдан угуп келгенбиз, жаңылык деле эмес урматтуу туган, кантсе дагы бүгүн күнү я Аллах, алсырап бараткан, же болбосом дүйнө менен алек болуп жаткан, же болбосом жаңадан баштап жаткан бир туугандарыбызга пайда болор деген жакшы ниетте, ошол эле учурда айтып аткан өзүбүзгө дагы пайда болсун деген максатта ушуну баштап жатабыз сабагыбызды. Андыктан урматтуу туугандар, биз менен болуңуздар. Азыр биздин сабагыбыз албетте 5 мал намаз. Билесиз урматтуу туган, бул 5 мал намазды Аллах Субхана Таала бизге фарыз кылды. Намаз жөнөкөй иш эмес. Алдыңкы сабактарыбызды карасаңыз билесиз, угасыз урматтуу туган. Я Аллах, биздин Аллах Куран каламуллах, Аллахтын сөзү, Куран китабуллах, Аллахтын китеби. Ошол Куранды Аллах Таала пайгамбарыбызга түшүрдү. Түшүргөндө ортого элчи койду. Жабраил периште элчи кылып, ошондон не кылды? Бөлүп, ар бир вакытка, ар бир учурга, ар бир кырдаалга ылайыкташтырып туруп, Аллах Таала Куранды түшүрдү. Бул Куран 23 жылдын ичинде түшүп болду. Албетте ыйык Куран. Машалла. Акыркы китеп, Алла сөз берген. Буну мен кыяматка чейин өзүм сактаймын деген. Мына ошону элчи аркылуу жөнөттү. Ал эми бизге өкүм берген намаз өтө чоң ибадат, бул Аллахтын бизге берген өтө чоң байлыгы, Аллахтын бизге берген өтө чоң ниаматы, Аллахтын бизге берген өтө чоң жакшылыгы. Эми ошол Куранды Аллах Таала элчи аркылуу Жабраил периштеге берип, мындан апарып берип койчу деген болсо, намазды андай кылган жок. Намазды бериш үчүн Аллах Таала пайгамбарыбызды атайын өзүнүн алдына чакыртты. Мен алдыма келсинчи, албетте менде өтө чоң бере турган белегим бар. Албетте муну Ми'раж кечесинде болгон, бардыгыбыз билебиз урматтуу туган. Мен дагы сөзүм кайталайын, бул имандууларга. Имансыздар укпай койсоңуз деле боло берет. Албетте угайын, мен деле акыйкатты билейин, мен акыйкатка келейин, мен деле бактылуу болгонго укутуумун десеңиз, анда машалла өтө жакшы. Сиз дагы угуңуз урматтуу туган. Бул намазды Аллах Субхана Таала пайгамбарыбызды Ми'раж асманга, 7 кабат асманга алып чыгып туруп, ошол жерде Аллах Таала өзү 5 мал намазды фарыз кылган. Фарыз кылганда 5 мал намаз эмес, балким бир кече күндүздө пайгамбардын үммөттөрүнө 50 убакыт намаз окуштукту Аллах Таала фарыз кылган.
Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakit namazda alıp kayra kele jatıp, Musa paygambar 5-ci kavattan Musa paygambarga, Musa aleyhisselamga jolugуп kalganda, Musa aleyhisselam aytkan, senin ümmetlerin bunu 50 vakitte atkar albayt. Allah'tan jеңилдик sura, Allah sana jеңилдик bersin dedi. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ga kayradan barat. Albatta okuya öte uzun bolgonduktan kıskara kılıp aytabыз. Түшүнүктүү дагы боло турма тутулган. Кайрадан барды, Аллах Subhanahu Taala 5 malnamalды кыскартты. Пайгамбарыбыз кайра келди, Musa aleyhisselam dağın aytты. 45 maldı Allah'tan senin ümmetlerin atkara albayt. Kayra jеңилдик sura. Muna oşanda barıp kele oturup Allah Taala akırında aytты: "Ey Muhammed, senin ümmetine bir gece gündüzde 5 mal namaz okuştu farz kıldım. Kaysıl bir adam oşol 5 mal namazды okuy turgan bolsa, anda 50 vakit namaz okudu degen soğup berem dedi. Bir mal namaz okusa 10 vakit, 5 mal namaz okusa 50 vakit okuy turgan soğuptu berem dedi. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem kelgende Musa aleyhisselam dağın aytты. Senin ümmetlerin bana atkara albayt, kayradan jеңилдик sura. Пайгамбарыбыз aytты: "Yok, kayra Allah'ın aldına bara verip men uyalıp kaldım. İnşallah menin ümmetlerim bunu atkarat dedi. Xuda kalasa inşallah biz atkarabız. Albatta hareket kılabız. Allah Subhanahu Taala özü jarıdan berүүчү. Bizden hareket, Allah'tan bereket inşallah. Oşantip bul 5 mal namaz bizge farz boldu hurmat tugan. Albatta algaçkı namazыбыз bagımdat namazı. Bul tangı fajr atkandan başlap kun çıkkanга çeyinki hurmat tutugan Araplarda negizi söz var. Nam bakiran va qum bakiran. Erte jatıp erte turgun deyt. Bul bagımdat namaz okuşluk biz üçün farz. Hurmat tutugan aytıp kete turgan nerse, azın men oturam, saatыбыз hurmat tutugan 5 tel çaması bolup kaldı. Maga bir da namaz farz emes hazır. Nege? Vakıtı kire elek. Vakit kirelek. Bizge 5 mal namaz farz bolat. Kaçan vakit kire turgan bolsa. Oşontan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Biz selerge namazdı vakiti menen farz kıldık" degen. Vakiti kele turgan bolsa anan farz. Biz vakiti kelbeyle kıynalı olabız da 5 mal okuş kerekpi? Gün sayın bu. Ağa vakit yok. Ya Allah. Ya Allah. Siz oğa 5 mal okuşunuz gerek. Kaçan namazın vakıtısı kirse, oşol kirgen uçulda den başınız taza bolsa, oşol kirgen uçulda akıl esiniz jayında balgın bolsa, ansızda şükürçülük kılıp dele okuş gerek. Tamam, farz emes degen dedile, en akıllı insan ya uşunça neseni Allah'a berip atkan, rahmat kılıp şükürçülük kılıp koyan dep dele okuş gerek bolçu da hurmat tutugan. Oşontan bizge namazlar farz, vakıtı menen, vakıt kirmeyince farz bolboydu. Ekinci namazыбыз peşin namazı bizde özgöçe adat bolup kalgan 1:30. Negizi 1'den 5, 1'den 10 ötkönde vakıtı kirip atat. Kanse dagı meçitlerimizde, jalpele üylerde 1:30 okulat. Anı vakıtı asırga çeyin. Eme kündün kıskarıp uzarıp turganlığa baylanıştı. Namazları dağı vakıtları jıla turma tutugan. Anı oşontan Nasat Media var. Degele Muftiyattın özünün programması var. Oşulardan namazın vakıtlarını karap köçürüp alıp turup okusanız oşonu menen bolot. Andan keyin ne kılat? Peşinden keyin asır namazı var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytkan: "Hafizu alas salati vas salatul usta." Hafizu alas salavati vas salatul usta. Allah Kur'an'da hüküm verir. Seler hafiz alas salat namazlarıdır. Maksat 5 mal namazı saktagıla. Vas salatul usta ortongu namazı özgöçe saktagıla degen hurmat tutugan. Ortongu namaz albatta bul asır namazı. Asır namazı. Allah'tan ne üçün baga hüküm berdi hurmat tugan? Ankeni uşul asır vakitinde iştin öte kızıgan uçuru. Degele periştelerden almaşıp jatkan uçurudu. Kündüzgü perişteler, bizde ismen dep koyuyoruz, ismen almaşıp jatkan uçuru hurmat tugan. Kündüzgü perişteler çıkıp durup, tünkü perişteler düşüp jatkan uçuru. Oşondan perişteler çıkkanda Allah Subhanahu Taala periştelerden körüp bilip tursa da Allah Taala surayt: "Menim pendelerimdi kanday abalda kaltırıp geldiңер? Menim pendelerimdi kanday abalda taştap geldiңер?" dese perişteler, siz asır okutkan bolsanız ne deyt? Sizdin pendeleriniz ibadat kılıp jatkan uçuruda, namaz okup jatkan uçuruda biz kaltırıp geldik, namaz okup jatkan uçuruda taştap geldik deyt. Oşonduktan bu namazды bekem saktap, buga öte köngül buruş gerek. Sebebi asır namaz kelgende çının dele dünya işinde iştin öte kızıgan uçuruda.
Кеч кирип баратат, иш кызыган, бардык үйгө кайтып аткан, нан алып кетейин, товар алып кетейин, муну алып кетейин деген учуру, ал деле кызып келип атат, сиз менен соода кылайын, соодан деле кызып калган учуру. Ошондой кызып калган учуру урматтуу тууган, сизди ошол нерсе алдап койбосун. Ошол дүйнөңүз сизди ибадаттан алек кылып койбосун. Ошон үчүн Аллах халсаганда намазды бергиле. Эгер соода болот, талаа иштер болот болмосо, кел мынаны бүтүрүп коелу, биротоло жуунуп таранып чыгып кетебиз. Кел мынаны тынчытып коелу, андан кийин биротоло чыгып кетебиз деп отуруп, кантип күндүн батканын билбей каласыз да. Кантип кеч кирип кеткенин билбей каласыз. Намазыңызды каза кылып аласыз, намазыңызды өткөрүп аласыз, урматтуу тууган. Ошондуктан 5 намаздан өзгөчө коптан асыр намазга көңүл бурула деген, андан кийин шам намазы күн баткандан кийинки окула турган, андан кийин 1,5-2 сааттан кийин куфтан намазы. Я Алла, мына ошол 5 намаз биз үчүн фарыз. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, munafiqlar üçün, iki yüzlü adamlar üçün, bağımdat menen kuptan namazını okuş öte kıyın. Bağımdat menen kuptan namazına geliş öte kıyın deydi hürmetli tuğan. Çının dedi munafiqlar üçün deydi, iki yüzlü adamlar üçün. Oşonduktan bugün kunde ova şükürçülük kılavuz, sıymıktanavuz, maqtanavuz, sүйünöbүз, кубанабыз. Жумалар батпай кетип атат. Жумада мечиттер толуп калып атат. Жумада көчөгө чейин чыгып кетип атат. Шүгүр кылабыз урматтуу тууган. Бирок бизди карап туруп дин душмандары эч кандай таасирленген жок. Бизди карап туруп дин душмандары эч кандай ойлонуп деле койгон жок. Анткени дин душмандары бизге караганда ислам динини жакшыраак билет. Диндин душмандары алар ислам динини бизге караганда жакшыраак үйрөнгөн. Неге? Туура жолду табайын деп эмес, балким кемчилигини издейин, кемчилигини табайын деп алар көп окуп коюшкан. Бүгүнкү күнү биз мусулманбыз дейбиз, бирок өзүбүздүн динибизди өзүбүз толук билбейбиз. Алар ачык эле айтып атат урматтуу тууган. Жумага батпай кетсин, керек болсо плашатка чыгып алып окугула ушундай дейт. Биз селеден коркпойбуз. Неге урматтуу тууган? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, munafiqlarga bağımdat menen kuptan öte kıyın деген urmatman. Kaçan jalpı mu'min musulman, kaçan jalpı imandular mına oşol jumaga kelgendey bağımdat menen kuptanga meçitke kele turgan bolsa, jumаны okuganday bağımdat menen kuptanды okuy turgan bolsa, oşonda din düşmanları korku başlayt. Oşol uçurda çınıga musulmanın başı biriget. Oşol uçurda musulman çınıga özünün dinini taptı. Oşol uçurda çınıga musulman özünün ibadatını turguzdu o eseplerine turmatı tuğan. Çından deli öte oğur, öte kıyın. Özgösü hazır jayqı uçurunda. Tün kıska, gün uzun. Uqta öyle turguçan 11-8 bolup atat. Bağımdatqa turuş öte kıyın деп atat. Bardыла turalbay tamkan tutam. Albatta urmatı tuğan күнөн azaytыңыз. Күнөн азайтыңыз, бағымдатқа тура аласыз. Күнөн азайтыңыз, 5 намазды окуй аласыз. Намаз бул күнөө иштерден тыйган сыяктуу намаздай боло турган болсо, күнөө дагы бул намаздан тыят. Экөө бири-бириге каршы. Намаз окудуңузбу, бекем окудуңузбу, иншалла күнөө кылбай каласыз. Намаз окуй, күнөө кылдыңызбы, Алла сактасын, намаз окуй албай каласыз. Намазга тура албай каласыз. Жамаатка катыша албай каласыз. Ошондуктан күнөөдөн алысыраак болойлу. Күнөнün тобу кылайлы. Намазды бекем тургузайлы. Намазда Аллах менен сүйлөшүп, Аллах менен байланышып, ар бирөөз үйлөнүн. Мен деле муктажмын. Албетте угуп жаткан сиз деле муктажсыз. Бардыгыбыз муктаж. Ойлобоң, бул кыйын окшойт тургузуп койгон. Жок, урматтуу тууган. Мен деле албетте багымдатка мен деле уктап калган күнүм болот. Мен деле тура албай калган күнүм болот. Мен периште эмесмин албетте, урматтуу тууган. Мен деле сизге окшогон инсанмын. Андыктан бүгүнкү күнү эми чынын айтканда айласыздан багымдатты окуп анан уктаганга туура келип атат да. Айласыздан себеби чынын деле жумуш дегеле күнөөкөрбүз, уктап кала турсаң турбайсың, жумуш кылсаң чарычайсың, пенде экенсиң, инсан урматтуу тууган. Айласыздан азыр бүгүнкү күнү 3-төн 5, 3-төн 7 өткөн учурларда вакыт киргендиктен окуп эле жаткан мен үчүн, мен өзүм үчүн. Эми ар бир адам өзүнө кандай ыңгайлуу болот, кандай туура келет, ошону карап туруп, анан намазды тургузуп, намазды баштап ала турган болсоңуз, иншалла калган иштериңиз өзүдөн өзү оңолот. Өзүдөн өзү туура келе баштайт. Андан кийин урматтуу тууган, Аллах
kimdi жакшы көрө турган болсо, ошого өтө көп сыноо берет. Эң чоң сыноо өзү пайгамбарларга келген. Андан кийин сахабаларга, андан кийин табииндерге, табииндерге, ошондой эле ким Аллахка жакын, иманы бекем болсо, ошого сыноо көп келе берет да. Эми мен айтайын дегеним, сиз намазды баштап алсаң эле жыргап калат экенмин. Намазды баштап алсам эле иштерим жүрүп кетет экен, жолум ачылып кетет экен, ден башым таптаза болуп калат экен. Жок, урматтуу тууган. Сиз ишиңизди жолуңузду ачып алыш үчүн, ишиңизди жүрүштүрүп алыш үчүн, же карыздан кутулуш үчүн, же ден соолуңузду тазалаш үчүн намаз окубаңыз. Балким бул Аллахтын өкүмү, Алланын буйругу болгондугу үчүн баштай турган болсоңуз, андан кийин бул туура максат болот. Андан кийин урматтуу тууган, көпкө чейин, албетте өмүрүңүздүн акырга чейин бул ибадатты кылып өтө аласыз. Бул ибадатты кылып өтө аласыз. Себеби ар ким ар кандай да, ар кимдин 5 колу барабар эмес дегендей, ар бир адам ниет ар башка. Бирок ооруп атат, намазды баштасам айыгат экенмин дейт. Бирок карызга батып калды. Намаз окуп Аллахтан сурасам кутулат экенмин. Ооба, ал кутулушу дагы мүмкүн, балким карызы көбөйүп кетиши дагы мүмкүн. Ооруп жаткан адам айыгып кетиши дагы мүмкүн, балким сууга кол тийгизе берип, бешбетер ооруп калышы дагы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу тууган, эгер карыздар адам карыздан кутулайын деп намаз окуган болсо, кутулушу мүмкүн. Кутулбашы дагы мүмкүн. Кандай болгон чакта дагы ниет туура эмес башталгандыктан, бул не болот? Карыздан кутулса дагы намазды окубай коет, кутулбай калса дагы намазды окубай коет да. Неге? Айтат, намазды 3 жыл, 5 жылдан бери намаз окудум, карызым вообще көбөйүп кетти. Кутуласың деди, кутулган жокмун. Кайрадан таштап койдум, андан көрө иштеш керек болуп калды дейт. Карыздан кутулуп кетсе дагы айтат, мен карыздан кутулдум, карызым жок. Аналарга айт, ошолор казыр ошо намаз окуса карыздан кутулат депчи. Кудум эле мына ошондой да. Ишенесизби? Бир адам үйлөнөйүн дейт. Аялым мен ажырашып кеткенбе деге, аялы өлүп калганбы Кудай билет. Бирок үйлөнөйүн деп ал кызга барса деле 5 миң намаз окуйсузбу? Жок, анда коюңуз дейт экен. Тигиге барса деле намаз окуйсузбу? Жок, эми ниет бар. Жок, окусаңыз анан дейт экен. Аркага барса деле намаз окуйсузбу? Жок, анда кой дейт экен. Акыры байкуш киши үйлөнүш үчүн намаз окуптур да. Намаз окуп, намазды баштап, анан бирөөгө барыптыр, жуучулукка барыптыр, намаз окуйсузбу? Ооба, окуймун депчи. Анда жакшы экен деп, анан макул жактыңыз. Экөө нике кыйлып, турмуш куруп, арадан 1 ай өткөндөн кийин аял айтат экен да. Сиз мен турмушка чыгыш үчүн намаз окудум. Сиз үйлөнүш үчүн намаз окупсуз. Эми кичине токтотуп эле тура бербейлиби депчи. Жок, урматтуу тууган, бул турмуш куруш үчүн, же болбосо бир адамды эптеп көндүрүш үчүн окула турган намаз эмес. Балким Аллахты ыраазы кылып, Аллах менен байланышып, Аллахтын өкүмдөрүн аткарып, карыздан кутулуп, Аллахтын мойнундагы карыздан кутулуш үчүн окула турган намаздар. Ошондуктан, урматтуу менин бир туугандарым, албетте Аллах Таала ар бирибизге мүмкүнчүлүк берген болсун. Ким намаздын даамына таткан болсо, албетте бул бактылыктын даамын таттыр. Ар бир намаздын дагы даамы бар, урматтуу. Ар бир нерсенин өзүнүн даамы, ар бир нерсенин өзүнүн рахаты болгондуктан, бул намаздын дагы даамы, намаздын дагы рахаты бар. Албетте бул, урматтуу, биздин каалоо эмес, Аллахтын өкүмү. Бул, урматтуу, руханий рахат. Бүгүнкү күнү адам баласы 2 денеден турат, тышкы дене ички жүрөк. Тышкы дене топурактан жаралган, топурактан чыккан нерсе менен тоет. Ички жүрөк, рух, Аллахтан келген рух, бул Аллахты эстөө менен, намаз окуш менен, Куран окуш менен, дуа кылыш менен, ибадат кылыш менен, саждеге барып туруш менен, даарат алуу менен рух тоет. Качан руханият турган болсо, анда бар болсо шүгүрчүлүк, жок болсо сабырдуулук, ошондо пайда болот. Эгер рухуңуз ачка боло турган болсо, бул колуңузду кокодой, бутуңузду букадай кылып, жеп, ичип, топурактан чыккан нерсе менен тоюнганыңыз менен дагы деле бир нерсе жетишпегендей боло берет. Жашаганга үйүңүз бар, Кудайга шүгүр. Жатканга төшөгүңүз бар, кийгенге кийимиңиз бар, мингенге унаңыз бар, жегенге тамак аша кенен бар, түрү менен бар. Бирок дагы деле бир нерсе жетишпейт, дагы деле башыңыз ооруйт, бир сөз айтса жетпейт, 2 сөз айтса ашыкчалык кылат, 1,5 сөз таппай туугандарыңыз да кыйналат, мына ошентип өзүңүз да кыйнайсыз, башканы да кыйнайсыз, урматтуу. Бактысыздык деген мына ошол. Ошондуктан келиңиздер, ар бирөөбүз бири-бирибизге дуа кылайлы, билбегенибизди билгендерден уялбай сурайлы. Алымдарыбыз айтат, уялбай сураган алым, уялып сураган өзүгө залым дейт. Андыктан
bilbeysizbi? Uyalbay sorаңыз dagın. İnşallah keyingi sabaklarыбызda dagı biz hareket kılabız. Keyingi sabaklarыбызda dagı bilgen nersebizde jetkirүүгүн hareketini kılabız. Aga çeyin özüңüz dagı umtuluңuz, özüңüz dagı hareket kılыңız, özüңüz dagı sorаңыз, özüңüzgө özüңüz mehnat kılыңız, özüңüzgө özüңüz kүйüp жашаңыз, özüңüzdü özüңüz sүйüp жашаңыз урматтуу тууган. Albatta siz dagı iki dünyada baktılуу болгонго татыктуусуз, эки дүйнөдө бактылуу болгонго укуктуусуз, эки дүйнөдө бактылуу болгонго ылайыктуусуз урматтуу тууган. Мына ошондон Аллах Тааладан сурайлы, Аллах Таала ар бирибизге 5 маал намазды калтырбастан Алла кандай өкүм берген болсо, дал ошондой өз убагында окуп, Allah'ты ыраазы кылып, бул дүйнөдөн өтүштү Аллах Таала бардыгыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.